Айсалкын Чикенова 70 жашка таяп калса дагы карлыкка моюн сунбай колонөрчүлүк менен алек. Алган пенсиясы деле өзүнө кийинен жетет, бирок эле бала кезинен сүйгөн түймөсүн таштай албай азыр дагы бош убактысын жалаң байпактарды, баш кийимдерди кооздоп түйүп келет. Жарым жылдан бери чогулткан эмгектерин Карылар күнүнө арналган көргөзмөгө алып келди. Азыр балдар чоңойду, баары өз оокаты менен. Биз бирдеме кылбасак, убакыт өтпөйт да. Эртең менен турасың, кечке жөн эле жүрө бергенде, отура бергенде болбойт. Токубайбыз. Кээде правда сураган кишилерге подарка кылып деле беребиз, ушундай. Өзүңдүн немеңде. Бул хобби бала чактан бери келаткан неме. Чынын айтса, бир күн токубай калсам сагынып калам мен. Кыргызстанда аялдар 58 жаштан, эркек кишилер 63 жаштан тартып улгайган адам катары эсептелет. Алардын жалпы саны 513 миңден ашса, дээрлик 10 миңге жакыны атайын социалдык камкордукка алынган. Ал эми алардын арасынан жалгыз бой, ден соолугунан жардамга муктаж 4 миң жаран социалдык кызматкерлердин кароосунда. Өздөрү заказ кылышат. Продукт алып келип бер дейт, продуктусын алып барып берем. Жок, аптекадан бала аптека дейт, аптекасына дарыларын алып берем. Коммунальный услуга деген бар, аларды эметип берем. Анан поликлиникага барабыз деп калса, аларга сопровождение кылам. Соцработник приносит горячее питание. Күнүгө ысык тамак ичем. Мамлекет ай сайын берген пенсиядан сырткары ар бир квартал сайындагы сыйлыктарды берип турат. Андан сырткары жылына бир жолу акчалай белектерин берип бизди кубантып турат. Кудайга шүгүр. Акыркы жылдары пенсиябыз дагы сезилерлик көбөйдү. 25 жыл иштеген эмгегим унутта калган жок. Бутум гана ооруп калганы болбосо, баары жакшы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 785 миңден ашуун пенсионер жашайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу дээрлик 23 миңге көп. Жыл сайын октябрь айында пенсиянын көлөмү жогорулап келет, бирок бир топ жарандардын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү аз болуп, аларга 200-300 сом гана кошулуп калышы мүмкүн болгондуктан мамлекет башчысы бул ирет пенсияны эң кеминде 1000 сомго көбөйтүү тапшырмасын берген. 2022 жылы пенсиянын базалык бөлүгү көтөрүлдү, анан камсыздандыруу бөлүгү 15%га көтөргөнбүз, жалпысынан пенсия 22 жылы 33%га көтөргөнбүз. Мына 23 жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 38%га көтөрдүк. Мына быйылкы жылы болсо президентибиздин тапшырмасы менен ылдыйкы пенсияларды көтөрүп атабыз. Пенсионердин жашоо минимумунан ылдый пенсия болбойт. 1 октябрдан 10 октябрдан пенсия берип баштайбыз. Эл аралык Helpage International уюму түзгөн карларга камкордук боюнча баяндамада айтылгандай 60 жаштан өткөн жарандарга көрүлгөн социалдык камкордук түзүлгөн шарт боюнча 96 өлкө катышкан иликтөөдө эң камкор өлкө катары Норвегия аталган. Андан кийинки орунда Швеция, Швейцария, Канада жана Германия турат. Мурдагы Совет өлкөлөрү ичинен 20-чы орунда Эстония элесе, Кыргызстан 49-чу орунга чыгып, Тажикстан Орусиядан алдыга чыккан. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.